Салам достор, сиздер Санчобек каналындасыздар. Бүгүн Кореяда тартылган акула аттуу тасманы талдап көрөбүз. Сиздер каналга жазылып, мыкты белгисин басып биз менен болуңуздар. Чон До Хён эрежесиз эрте матчты мыкты мушкери. Ал катардагы каршылашын жеңип үйүнө бара жатат. Ал жөнүндө жаңылыктардан жеңилбес адам деп атап жатышат. Мушкер үйүнө келсе, үйүндө жарык өчүрүлгөн. Баары уктаганго деген жаман ою жок эле муздаткычтан суусундук алып ичет. Анан ал колу кан болуп калганын байкады. Жаман нерсени сезген мушкерибиз кансырап жаткан карындашын көрүп ага чуркап барат. Карындашына жардам берип жатса, анын артынан зөөкүрлөрдүн бири муунта баштайт. Мушкер күчкө салып аны бат эле уруп коет. Апасынын да өлүп жатканын көрүп, мушкер кирген 3 зөөкүрдү тең уруп, жини келип аларды өлтүрүп алат. Аны күчүн ашыкча колдонгону үчүн адам өлтүрүү беренеси менен түрмөгө отургузушат. Мектепте бүтүрүүчү класста Чао Соль окуйт. Ал ар дайым ар бир сабакка жакшы көңүл буруп, чоң окуу жайга өтүү аракетинде. Алардын классына жаңы окуучу келет. Ал Пасок Чан, өлкөнүн бокс боюнча чемпиону. Ал Чао Сольду көрүп, ага дароо кол көтөрө баштайт. Анткени алар баштапкы класстарда да чогуу окушчу эле. Ал жакта да Чао Сольду кыйнай берчү. Чао Сольго дос кызы жардам берейин десе, Пасок Чан аны да коркутуп шылдыңдайт. Чао Соль ачууланып Сокчанга кыйкырат. Сокчан класста эле аны ур токмокко алып кирет. Акыры чыдай албай Чао Соль Сокчандын көзүнө колундагы калемди сайып алат. Бул окуяда Чао Сольду күнөөлүү деп табышып, аны эриктен ажыратышат. Түрмөгө ал жанагы мушкер менен чогуу жеткирилет. Булар менен чогуу түрмөгө түшкөн Ан Хён Мин Чао Сольго сен арбайган эле бала экенсиң, мындай оор кылмышты кандай кылдың деп таң калат. Ошентип алар бат эле достошот. Түрмөдө алар эч кимге зыян келтирбеген өздөрү менен өздөрү жүргөн топко кошулушат. Алардын биринин аты Олух. Ал түрмөдө 3 адамдан абайлагыла. Алардын биринчиси Чанач Ли Вон Жун, экинчиси кычаас Хан Сон Йон, үчүнчүсү болсо жанагы мушкер Чон До Хён деп эскертет. Футбол ойноп жаткан түрмөдөгүлөргө адам жетпей калат. Анда аларга Усоль менен Хён Мин кошулат. Футбол ойноп көрбөгөн Усоль топту тебем деп жанагы Чанаш Жундун аласына тээп алат. Анда жини келген Жун Усольду ур токмокко алганга балдары менен алып жөнөйт. Усоль болсо жанагы мушкерди көрүп андан жардам сурайт. Мушкер ага башында оорткусу келбейт. Бирок анын жалдыраган көздөрүн көрүп менин артымдан жүр дейт. Мындайга жинденген Жун мушкерди мушташка чакырат. Мушкер аны бир эле сокку менен сулайтат. Досу Усольго эми сенин жашооң татаалдайт, жон койбойт сени дейт. Бир күнү түрмөгө Усольдон кабар алганы бирөө келет. Көрсө ал жанагы көзүнө калем сайылган Сокчан экен. Мен сенин айыңдан бир көзүм көр болду, боксту да таштаганга аргасыз болдум. Мен сенин чыккан күнүңдү күтөм, жашооңду тозокко айлантам деп коркутат. Усоль болсо андан кечирим сурап ыйлайт. Жун класста Усольго келип, сени шашпа, жакында жетем дейт. Усоль терезеден До Хён күн сайын талыкпай машыгып жатканын көрүп, ага кылган жардамына ыраазычылыгын билдирип коюуга келет. Аны менен бирге эле андан машыктыруусун суранып, өмүр бою бирөөлөрдөн келтекчеп бул нерседен жадаганын айтат. Мушкер эгер менин айткандарымды так аткарсаң макулмун деп, алар жүргөн жерди 40 мүнөттө 100 жолу айланып чуркоосун айтат. Ошентип Усоль машыгууну баштайт. Ал өмүр бою мектепте кор болуп жүргөн күндөрүн эстеп, өзүнүн өмүрүн кыюуга чейин барганга жини келип, чарчап калганына карабай чуркайт. Бирок акыры күчү такыр кетип эси ооп жыгылат. Мушкерди түрмөнүн башчысы чакырып, сендей чемпион менин түрмөмдө отурганына сыймыктанам. Сен келгенден бери мушташтар азайды деп кофе менен сыйлайт. А мушкер болсо Усольду мен жага которуп бериңиз, мен аны машыктырам деп суранат. Түрмө башчысы макул болот. Мушкер Усольдун өтө алсыз экенин көрүп, мындай дене менен кантип жашап жүрдүң деп таң калат. Андан Усольго көп тамак берип, сен салмак кошушуң керек, күчтүү болгуң келсе дейт. Мушкер машыгууну күндөн күнгө татаалдаштырып, Усоль күчүнө кире баштайт. Аны сырттан көргөн достору Усольдун өзгөрүп бара жатканына аябай таң калышат. Усоль окуу убагында да жөн отурбай машыкканын токтотпойт. Каарманыбызга досу мушкер 18ге чыкса чоңдордун түрмөсүнө кетет деп кабар жеткирет. Муну уккан Усоль капа болуп, жакшы машыга албай мушкерден качан которулушун сурайт. Анда мушкер, сен өмүр бою менин артымда жүрмөк белең, өз алдынча болгонду үйрөн дейт. Жундун адамдары Усольдун досуна тийишип баштайт. Анда күчүнө кирген Усоль ал экөөнү бат эле оордуна коюп досун алып кетет. Муну уккан Чанаш Жун Усольду беттешке чакырат. Усоль мурдагыдай коркпостон айтылган жерге өз убагында келет. Жун жини келип Усольду ура баштап, дароо Усольдон жообун алат. Бирок Усоль канчалык күчтүү болбосун, Жундун салмагы оор эле. Ал салмакка салып Усольду өлгүдөй сабайт. Усоль акыркы күчү менен туруп, Жунду башы менен сүзүп, аны жатып калганына карабай сабап кирет. Бир маалда аны машыктыруучусу келип токтотот. Бул маалда шаарда унаада келе жаткан эки адам Сокчанды жолдон каш деп кыйкырат. Буга жини келген Сокчан алардын унаасынын күзгүсүн сындыра тебет. Экөө унаадан түшүп Сокчан менен мушташа кетет. Сокчан аларды бат эле жеңип таштайт. Ал унаадагылар шаардагы кылмыштуу топтун мүчөлөрү болот. Сокчанды көргөн кылмышкерлердин башчысы аны кошуп алууну каалап, алардын кылмыштуу тобуна кошулууну сунуштайт. Сокчан макул болбой урайын дегенде аны каршылашы жеңил эле уруп жыгыта коет. Эгер кошулсаң сени да ушундай күчтүү кылам десе Сокчан макул болуп кошулат. Ошентип Сокчан кылмыштуу топтун мүчөсү болуп чыга келет. Ал башчысы айткан адамдарды ур токмокко алып кызмат кылат. Усоль болсо машыгуусун улантып, башында колунан эч нерсе келмеген каарманыбыз машыктыруучусу менен тең таймаша мушташа баштайт. Усольдун өсүшүн сезген машыктыруучусу ага ар дайым бардык нерсеге даяр бол, анткени душмандарың сени ар дайым карап турат деп кеңеш берет.
Бүгүн Усольдун машыктыруучусу Мушкерди чоңдордун түрмөсүнө которот. Алар коштошуу учурунда Мушкер Усольго "Сен акула сыяктуусуң, ар дайым кыймылда болбосоң өлүп каласың" деп жакшы маанайда коштошушат. Бир күнү Усольду жанагы кычаа Соңён беттешүүгө чакырат. Усоль болсо, эгер мындан кийин алар түрмөдөгү башка адамдарды жайына коебуз деп убада берсеңер гана мушташууга даяр экенин билдирет. Ошентип мушташ күнү келди, бирок Усольдон кабар жок. Ал бул маалда аны коркутам деп келген Сокчанга жолукканы чыккан эле. Бирок Усоль мунусунда эр жүрөктүүлүгүн көрсөтүп корккон жок. Мындан соң ал уруш өтө турган жерге келди. Соңён дароо мушташты баштады. Соңёндун буту мушташта жакшы иштейт, ошондуктан Усоль анын соккуларына жетишпей көп сокку жейт. Усоль жыгылып тура албай калганда жанындагы көрүүчүлөр аны жеңилди деп ойлошот. Бирок Усоль артка кайтпашын өзүнө убадалаганын эстеп, акыркы күчү менен туруп Соңёндун артынан муунту ыкмасы менен жеңет. Мындан соң дароо түрмөнүн кароолчулары келип, аларды бөлүштүрүп Усольду жазалоочу бөлмөгө 2 жумага камап салат. Усоль ал жактан чыгып, мушташка чейинки келишимдей түрмөдөгүлөрдүн баардыгын бириктирип дос кылат. Арадан күндөр өтүп, Усольдун боштондукка чыгуу күнү келет. Ал чыгып бара жатып, машыгууну биринчи баштаган күндөрүн эстеп түрмөдөн чыгат. Усоль түрмөнүн эшигинен чыгып эле дароо аны коркуткан Сокчанга жолугат. Экөө эч нерсеге карабай мушташып кирет. Сокчан боксерлугун колдонуп, колу менен Усольго көптөгөн сокку урат. Адаттагыдай Усоль жеңилип атса да артка кайтпай машыктыруучусунун сөздөрүн эстеп катуу соккуларды урат. Акырында экөөнүн тең алы кетип, бирин-бири ачык эле ура башташат. Бирок Сокчан Усольдун соккуларына чыдабай акыры багынат. Усоль аны таштап аксаган бойдон кетет. 1-2 күндөн соң Усоль машыктыруучусу отурган түрмөгө барып, ал экөө жолугуп, эски күндөрүн эстеп күлүп, тасма аяктайт. Достор, тасма жакса комментарий калтырыңыздар. Кийинки тасмадан көрүшкөнчө ден соолукта болуңуздар.